Бүгін мұғалімдердің эл аралык күнү. Бул күн дүйнөнүн 100дөн ашык өлкөсүндө, анын ичинде Кыргызстанда да белгиленүүдө. Кыргызстанда мұғалімдердің коомдогу ордун жана маанисин сурап, педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо боюнча Республикалык институттун директору Алмаз Токтомамбетовго кайрылдым. Кыргыз коомунда негизи мугалимдерге өзгөчө маани берип келген. Бүгүнкү күндө чынын айтыш керек, акыркы кезде мугалимдерге болгон баа дагы, алардын орду дагы бир аз төмөндөп кеткен да. Ошол кийинки кезде биздин мамлекетте көбүрөөк көңүл бөлүнө баштады. Эмнеге дегенде бул биздин эле мамлекет эмес, деги эле дүйнөдө бул мугалимге көп көңүл бөлүнүп калды. Эмне себеби бүгүн мурдагыдай баягы газы бар, мунайы бар, алтыны бар мамлекеттер эмес, адам потенциалы менен мамлекеттер өнүгүп атат да. Азыр өнүккөн мамлекеттердин дээрлик 3/2ге жакыны ушул адам потенциалы аркылуу өнүктү. Адам потенциалын бул билим берүү аркылуу өнүгөт. Мугалимдер өздөрү ошондой урмат сыйга татыктуу болуп жатабы? Элдин урматтоосуна татыган мугалимдер көп деп айтсак болот. Ошонун ичинде элдер анчалык урматтабаган, өзүнүн ишине маани бере албаган, ошол учурда өзүн өнүктүрүүгө анча маани бербеген, балдар менен тил табыша албаган, өзүн мугалим катары алып жүрө албаган дагы айрым бир мугалимдер бар. Муну тилекке каршы моюнга алышыбыз керек. Бирок биз айтат элек, акыркы кездеги окуялар бул мугалимдикке болгон элдин көңүлүн бир аз бурду. Өзгөрүүлөр жогорку темп менен жүрүп жаткан заманда мугалимдердин кесиптик даярдыгы кандай? Бул коомдун өтө тез өзгөрүп аткандыгы мугалим үчүн эң чоң чакырыктардын бири. Акыркы изилдөөлөргө жараша мына билим берүүнүн мазмуну 5 жылда эскирип калып атат да. Эгер ошондой ала турган болсо, мектепти бүткүчөк деле бала, ал ошол мазмун 2 жолу эскирип калат дегенди билдирет. Бүгүн мугалимдер коомдун баягы ыргагына тең келе албай калса, анда коомдон артта калып калат да. Мугалим өтө тездик менен мындай өзгөрүүгө кетиш керек. Мугалимдерди өзүн өнүктүрүүгө көбүрөөк убакыт бөлүп, документ, кагаз иштери, жазма иштерин азайталы деген сунуштар айтылган болчу. Бүгүнкү күнгө келип ошол иштер кандай жылыш болуп атат? Алмаз Бейшеналиевич биринчи жолу министр болуп келгенде дароо эле жумушчу топ түзүп ошол ишти колго алганбыз. Мен ошол жумушчу топтун төрагасы болчумун, бирок тилекке каршы абдан көнүп калыппыз да. Жанакы жумуш топтун мүчөлөрү көп кыскартканга макул болбой коюшкан. Кийин экинчи жолу министр болуп келгенде кайра дагы жумушчу топ түзүп туруп, ошону бир топ кыскартты. Бирок дагы деле айтсак болот, бул багытта ишти жүргүзүшүбүз керек. Азыр деле мындай ойдогудай эмес. Кагаз иштери, мындай кошумча иштер мугалимдин өтө көп убактысын алып коюп атат да. Эгер биз мамлекетти өнүктүрөбүз десек, анда дүйнө түшүнүп калды, азыр мугалимден көп нерсе көз каранды. Бүгүн Кыргызстанда эле эмес, эл аралык мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлеринин күнү. Мен бүгүн бардык мугалимдерди, билим берүү кызматкерлерин майрам менен куттуктап кетем. Дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн.